Саламатсыздарбы, урматтуу бир тууган казакстандыктар. Ата бабаларыбыз айткандай, казак кыргыз бир тууган дейт. Ошон үчүн мен сиздерге бүгүнкү нерени кыргызча деп атсам, кыргызча түшүнөсүздарбы? Түшүнөбүз. Абдан жакшы. Анда мен тааныштырып өткөндөй эле, атым Мулкан, фамилиям Эралиева, 20 жаштамын. Кесибим боюнча туризм багыты боюнча менеджер, башкача айтканда башкаруучу да. Мен жаш кезимден эле Кыргызстандын туризм багыты боюнча өнүктүрүүнү жана чоң бизнес леди болууну эң seçимин да. Бирок ошол бул багытта тажрыйбам аз болгондугуна байланыштуу 16 жашымдан эле өз тажрыйбамды жогорулатуу максатында Турцияга барып, Турциядагы эң чоң отелдердин биринде иштей баштагам. Мен ал жакта иштеп жүрүп, ошол мен иштеген отелге чет өлкөдөн келген, эс алууга келген аябай чоң бизнесмендерди көрүп, мен да аябай суктанчумун да, мен да ушулардай чоң бизнеске жолсом экен, мен да ушундай чоң бизнес жасасам экен депчи. Молодец. Ошон суктанчу үчүн, бирок ошол кезде мен өзүм сөз бердим да, мен Кудай буйрса, Аллах насип кылса, мен сөзсүз түрдө Кыргызстан эле эмес, дүйнөнү дүңгүрөткөн бизнес жасайм деп чечим. Караңдарчы, мен үнүм Кудайга жеткен окшойт. Мен ошол убакта чынында эле жаштын тилегин берет деген бул туура сөз экен. Ошол учурда мага күтүүсүз телефон чалып болду да. Кыргызстандан атам чалып айтты: "Кызым, Кыргызстандын эң алдыңкы лидерлери Турциянын Белек деген жерине келип эс алат" дегенде, мен телефондо бир секундка шок болуп калдым да. Эмне үчүн десеңер, себеби Турциянын Белек деген жерине дүйнө жүзү боюнча мультимиллионерлер, башкача айтканда байлар келип эс алышат. Мен деле көпчүлүк сыяктуу акылдуумун да, жаш болсом делечи, өзүм акылдуу сезип ишенген жокмун. Бирок миң уккандан бир көргөн артык деп барып көрүүнү туура көрдүм да. Чынында мен барып Кыргызстандын эң алдыңкы лидерлер менен жолуккандарчы, менде бир ой пайда болду. Көрсө, чоң бизнести аркалаш үчүн сөзсүз түрдө башка чет өлкөгө барып иштебей эле, өзүбүздүн кичинекей болгон Кыргызстанда деле жасаса болот экен деген жыйынтыкка келдим дагы. Кайра Кыргызстанга кайтып келип, Челси корпорациясы берип аткан баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калайын деп чоң аракет менен бизнести жасай баштадым. Негизи мындай да, ар бир жумушта, ар бир иште кыйынчылык болот дейт. Албетте тоскоолдуктар болбой койгон жок, болду. Бул жакта айтып өткөндөй эле мен жашмын да. Мен жаш болгондон кийин кимдерди чакырам? Жаштарды чакырам да. Мен баардык жаштарды чакырам, жаштар келет, бугат кетет. Чоңдоргочу ушундай тердеп, берилип, энергияны жоготуп, бизнес маркетинг план менен продукцияны айтып берсем, монтип коет. Кызым, сен жаш экенсиң да, жашоо эмне экенин кайда билбексиң, 10 күнүңдөн 1 күнүң ачты дейт. Bir күнүң ачты. Ошол саатта айтканда муну айтып койдум да, эжеси ушул жашка келип дагы мен ким экенин билбептирсиз деп койчумун өзүмдүчү. Чынында ыйлачумун, бирокчу анан жаштар чакырып туруп, келет, жаштар келип туруп, чакырып атам, келет, конок болуп эле кайра кетип калышат да. Анан бир күн мен бизнес партнерлерим чакырды дагы, монтип айтты: "Улкан" деди, "Мол молокососторун жок кыл" деди да. Көрсө, жаштар батпай кетиптир. Анан мен чынында ал сөз мага аябай катуу таасир берди. Мен чынында капа болдум. Сен менде молокосос болчумун да. Ошол учурда 18 жашта болчумун. Анан мен ал сөздү ушунчалык таасир алып иштеп баштадым. Бирок мен айттым, ошондо айттым да, Кудай буйрса, мен баары бир жетем ийгиликке. Мен эч качан артка жол караган эмесмин. Эмне үчүн дебейсиздерби? Себеби Челси корпорациясы менин жашоомду түп тамыры менен өзгөрө турган Челси корпорациясынын мүмкүнчүлүктөрү ар дайым көз алдымда турчу да. Ошон үчүн менин кыял максатым чоң болгондуктан мен эч качан артка бурулуп да поворот да карап койгон жокмун да. Молодец. Ошол негизи
бул жакасы Чынар эже айтып кетпеди, мечта этсе элечи, биздин кыял жана максатыбыз аябай чоң болсо, ар бир иш өзүнөн өзү келе берет экен да. Негизи менин бул бизнестеги эң негизги секретим бул мероприятие. Ар бир мероприятияга өзүмдүн командам менен активдүү катышып иштеп баштадым. Чынында региондо жумуш жакшы болот десе, регионго барып иштедим. Өмүрү эч бир тааныбаган бизде Кыргызстанда 7 област бар, 7 област Ош, Баткен деген областтарга барып иштедим. Ошко барып иштегенде мен өмүрүмдө биринчи жолу Ошко келген, эч кимди тааныбайм, мага таанышканга туура келди да. Сен мен бизнеске келип аларды алып келишим керек болчу. Көчөдө кетип атып эле ушундай эле чоң эжелер өтүп кетип атса, пакетти yoğurup болса, эже көтөрүшүп койду эле, көтөрүп алып чыгып койду эле, номеримди берчи дейт экен. Анан мындай карап туруп, нормальный балдар болсо, калп эле бир нерсени сурамаш болчу, адрес сурап коюп, номеримди берчи десем, мени подозрительный дейт. Менин максатым башка болчу да. Башка болчу чынында, мен башка максатта бар чыктым. Алар эмне деп ойлойт, мага баары бир. Эмне деп ойлосо ойлой бербейди. Мен өзүм максатым үчүн күрөшүп иштеп баштадым да. Анан андан кийин ошол мен өзүм негизи Өрүк Сарылуу Баткен жергесинин кызы болом. Ал жака барган эмесмин, бирок өзүм жерим ошол болгондуктан мен ал жака барып иштөөнү чечтим да. Анан Баткенге жаңы барганымда негизи бизде офисте жок болчу, иштеген эч кимде жок болчу, дистрибьютор экөөбүз чогуу барган болчубуз да. Анан анын Одиссей деген машинасы бар болчу. Офис жок да. Кишилер чакырат элек, ал Одиссейдин астына отуруп алып, опип айтат, атын көтөрсөң улкан бачатса кылат дейт да. Анан ал артка опипинуга арып коюп отурат эле да, машинадан түшкөндө чуркаганды сиздер элестете албайсыздар да, как будто биз карап келген машинасы алып коюп качып кетчү да. Ишенбейт да сен, туура мен ал машинада айтып атам, караса ал 94, мен 95-жылды. Булар эмнени билет эле деп ойлоду да. Туура. Ошентип иштеп жүрүп, чынында ыйлаган күндөр да болду. Ыйлачумда бир кыйынчылык эле болсо ыйларчым. Анан бир күн айттым, мен ушунча кишини чыгып атам бизнеске. Эмнеге контракт түзбөйт? Эмне үчүн менин бизнесим жүрбөй атат деп патрума, насатчыма келип айтсам, монтуп койду. Улкан, тихо эдиш, дальше эдиш деп. Мен чынында ошол сөздүн майсын түшүндүм, бирокчу. Көрсө мен деген кыйналышым керек экен дедим да, бул бизнестечи. Biz bu жашоодо бир чоң кыйынчылыкты көрөрсөк, аягында сөзсүз ийгилик болот экен. Анан кыйынчылык көрбөй эле кечке эле монтоп жүрөрсөк, бизде эч качан жашоонун кызыгы болбой калат экен да. Дөрүс, молодец. Ийгиликке жетиш үчүн биз сөзсүз түрдө өзүбүз кыйынчылык көрүшүбүз керек экен. Мен ошентип иштеп баштадым, региондордон чыгарып баштадым. Азыр ошо молокосостор жакта отелде активный лидер катары 6 жылдыз болуп эс алып атышат. Ой, берекелүү, молодец уста. Алардын бири 94, мен дистрибьюторлорум бардыгы 95-94-жылкы жалаң балдар. Эркек балдар. Берекелүү. Алардын бирөөсү Кытайга бекер жолдомо алды. Бирөөсү өзүнүн чаншиден иштеп тапкан зарплатасына машина сатып алды. А бирөөсү болсо 2 машина сатып алды. Көрсөк бул бизнесте жашка карап айтканда, мен жаштым, чын мага жаштык аябай тоскоолдук кылды. Үйгө барып делечи, кечке ушундай кишилерге кечке опипин окуй берсең, bir күндө bir сөздү 80 жолу кайталасаң, уктап атып түшүңдө ошону айтат экенсиң да. Анан үйгө келип кечинде кроватта жатат экен, мен өзүм билбейм, чоң атам айтып атат да. Арка туалга карап алып, $96. Анан эртелеп турсам, айтып кой, чоң апам айтып атат, мен өзүм айтпайт да, какшыктайт да магачы. Кемпир бул немерең жинде болуп калган окшойт. Бул түшүмдө $96,000 деп дуалдарга бир нерсени жазып атат. Бул бар окутуп коюш керек экен деди да. Анан мен монтайттым. Анан монтуп коюп чоңтап айтат, кызым дейт, эмне десем, сен деген депутат боло турган кыз элең дейт да. Сен катты китайский чанши компанияга кирип алып, Кытай качан эле Кыргызга жакшылык кылып жүрчү дейт. Анан айттым, Кытай бар үчүн биз жүрөбүз да деп койдум. Бирок чоңотама мындай суроо бердим да,
Себеби мен чоң атам дагы, чоң апам дагы мен аябай ушу мамлекеттик жумушта иштеген, билимдүү билен тарбия алгам. Ошон чоң апам өзү мугалим, чоң атам да чоң иште иштеген да, айыл баштарып аким болуп иштеп жүргөн. Болуптур дедим, макул дедим, сен сөзүңө кирейин. Айтчы, сен ушунча жыл мамлекетке кызмат кылыптырсың, канча көп акча, азыр канча миң пенсия аласың десем, сыймыктануу менен 9.000 деди го. 9.000 десем, мейли. Сиз канча жылда жеттиңиз ал пенсияга десем, 40 жылда дейт. А мен 2 жылда 4.000 доллар алам десем, түшүңдү сууга айтыптырсың деди. Көрдүңүзбү? А мен чынында үйгө барсам чоң атамдар чылдыңдай эжелерим болсо унутуп коет. Чанс келсек да жана койчу депчи. Анан мектепте, университетте мен да Динар эже окуган университетте окугам, БГУ Бишкекский гуманитардык университетте. Мен тоңто группалаш балдарым бар болчу да. Анан мен аларга өзүм билбейм да чечиге фанат болуп калганымды. Машина лексер жетип берет деп айта берген окшойм да. Bir gün ушундай эле университеттен чуркап ушуп чыксам, бир 300-гө жакын студент турат, бир группалашым мукан деп кыркырат. Эмне десем, кара сен лекстер жетишиң өтүп кетип атат деп. Анан мен айттым, кыжалак болгон водителимдин жумушу бар экен, барып кел деп күлүштү берип койдум дедим. Молодец. Ушул бирок ошентип жооп берип коем, үйгө келип үйлөп берчүмүн да. Үйгө келип үйлөп, эртең менен кайра турам, бул бизнес меники мен жасашым керек. Укан сен эмне үчүн кетип калышың керек депчи, өзүм кайра ушинтип жасай берчүмүн да. Анан негизи ар бир нерседе бизде корпорация чечиде бул эң негизги нерсе мероприятие эмеспи? Мероприятие деген бул ушундай сонун нерсе, билбейм мен вообще да 2014-жылы ошо 2014-жыл Москвада болуп өткөн чоң масштабта конференцияга катышып, мен ошол жерде азыр мына Бакчар эке отурат, машина да. Бакчар эке машина алып, мен эң жаш 8 жылдысмын деп. Мен болсо узакта сахнадан узакта турам да, Бакчар эке кыжалып болбо сен алган машинаны мен да алам деп. Ой, молодец. Молодец. Ошондо мен Бакчар эке чыкканда мен 23 жаштамын деп айткандачы, мен ошондо мага аябай бир нерсе таасир берди. Көрсө, мен өзүмдү жашмын деп, жөндөн өзүмдү баягы бизнестен артка тартаттырмын деп ойлодум да. Көрсө, бул бизнести жаштар да жасаса болот экен дедим да. Ошону энергиядан кайтып келип, анан мотивациялык программа боюнча 2014-2015 жылы 6 жылдызды жаап Кытайга бекер жолдомо менен 2015 жылы Кытайга барып келдим. Мен Кытайга барганда миң уккандан бир көргөн артык дейт. Мен сүрөттөп бербей эле коем, сиздер да бекер жолдомо алып барып көрүп келиңиздерчи. Чын, аны биз сөз менен жеткире албайбыз сиздергечи. Бирок мага аябай таасир берген нерсе, ошол жерде элдер бизден да машина алып атышат, мен спонсорум дагы бул жактын мамасы Исмаил Алгачыма, ошол эже да машина алып баарын куттуктап атышат. Мен бир нерсени түшүндүм, ошол учурда Индиядагы кайсы мамлекеттен эстей албай атам, бир буту жок киши, оң буту толук эле жок киши машина алды да. Ошону көргөндө айттым да, Кудай, мен 12 күчөм аман албысам эсен, чоң атам айтмакчы 10 күлүмдөн 1 күлүм ачып элек туруп, жашоого кайрылсам деп. Молодец. Ушул адамдар жасап жаткандан кийин бизнести мен эмне үчүн мен жасабашым керек депчи. Коляскада бир эже чыгып айтты, мен дистрибьюторлорумдун дейт 50% тааныбайм дейт. Эмне үчүн дебейсиңер дейт. Себеби мен офиске мени сөзсүз бирөө алып барыш керек да, мен телефон аркылуу кол арстанды жаптым дейт да. Молодец. Мен Кыргызстанга барайын, жачыйын дедим да, кыргыздар жачыйын. Жасайсың депчи. Аябай чоң энергия менен кайтып келдим. Кайтып келерим менен мага эң жакшы жаңылык айтты да, ушундай укканда сүйүндүм. Ким 7 жылдызды жапса 5000 пи берет экен деди да. Акчаны ким жаман көрөт? Ким акчаны көргөндө аллергиясы бар? Мындай жок го. Баарыбыз жакшы көрөбүз да, туурабы? Акчаны мен аябай жакшы көрөм. Молодец. Мен ошо 5000 пини укканда ушунчалык өзүмө энергия алдым.
Улкан 5000 үй сеникисин жасашың керек депчи. Мен ушунчалык өзүм алып күн сайын эстечүмүн. Ошол учурда 5000 үйүн айтканда мен аябай деме ошол Кытайдан алып келген чоң энергия менен 5000 үйүнү январь айында 7 жылдызды жаптым дагы. Мен ошо 5000 үйүнүн мотивациялык программанын айын 1 айда эле жасап койдум, бирок 3 айлык кылып бөлүп берет го, апрель айында 270 000 сомдун акчалай сыйлык ээси болдум. Ой, Улкан акчаны алып эмне кылды экен? Бунун үй бүлөсү да болбосо, кайга чачты экен да? Тамаша, негизи мен акчаны алдым. Алгандан кийин өзүмө машина алдым. Анан калган акчасын атам менен апама бердим. Силер мени ушул даражага ушинтип чоңойтуп жеткиргениңер үчүн мен силерге мындан көп жакшылык кылсам да аздык болот деп берип койдум. Бирок алар эмне кылыш деп атат, мен билбейм. Ой, be. Молодец. Негизи ал акчаны алгандан кийин мага ушундай бир жакшы жаңылык айтты. Ким ошо мотивациялык программа боюнча ушунча товар оборот жасаса, Индонезияга бекер жолдомо берет деп айтты да. Анан мен Кытайга бекер барып келгенмин да, бекер нерсе жагымдуу болот экен. Кытайга барып келгенде айттым, өзүмө максат койдум эле да, Кудай, бекер нерсе мага жугуштуу болсун дедим да. Ошол сөз, менин сөзүм, үнүм Аллахка жетиптир. Мага Индонезияны дагы айтып атат да, Улкан ал мына сага жугуштуу болот деп. Индонезияны укканда мен чынында аябай ушунчалык таасир бердим. Эмне үчүн десеңиздер, себеби мен Индонезияга андан дагы мага аябай таасир берген нерсе бул мен август айында мен апама өзүмдүн баягы иштеген акчамдан, зарплатамдан анын туулган күнүнө подарка алгам деп баягы акча чогулткан болчумун да. Анан туулган күнүнө 2 күн алып кеткен калганда мен ал акчаны подарка алайын деп барсам, базардан ошо акчаны алдырып койгом да, билбей калгам, ким алып койгончу. Ушунчалык ыйлангам. Апама чалбайм, туулган күнүмдү чалбайм. Биз негизи мен апам менен атам менен бир күндө 27 жолу болсо да сүйлөшөм да. 2 күн чалбай калдым, туулган күнүнө чалбайм. Апам чалып алып атып, кызым эмне болду, сен эмне чалбай атасың деп. Мен ойлодум, апа, мен сага жыйнаган акчамды уурдап бердим, туулган күнүңө подарка алып бере албай калдым десем, апам монтип айтып койду, кызым, сенин өзүңдүн аман жүргөнүң бул мага чоң подарка деди. Мен ошондо апама айттым, апа, сен кыжаалат болбогун, мен өзүм Турцияны жакшы билгендигим үчүн, мен сени кийинки жылы туулган күнүңө Кудай буйрса, сени мен Турцияга атама көңүл эс алган жиберем деген болчумун да. Көрсөңбү, Аллах насип кылып Турция эмес, апама Индонезия насип кылыптыр. Молодец. Апамдын туулган күнү 27 августта мен Индонезияны алганда эле апама айттым, бул менден сага туулган күнүңө белек дедим. Ой. Индонезияга мен барбайм, апам барат да. Ой, молодец. Мындай экен да, ар бир нерседе биз ойлоно үйрөткенбиз, жасай аламбы, колумдан келеби, келбейби депчи. Жок, ойлоно бериңиздер. Ойлонгон жакшы. Ойлонбой койсок биз кыргыз казак болбой калабыз да. Тура, ойлош керек, сындап көрүш керек, болбойбу депчи. Анан жасашыбыз керек. Жанагы сөз жакшы да, чих эдиш, дальше эдиш. Көбүрөөк ойлонсоңуздар, көбүрөөк иштейсиздер да. Мен бир жакшы угуш айтып бергим келет да. Кыргыз, орус, тажик болуптур да. Анан алардын аң сезимин текшерүү үчүн колдоруна $1000 берип, үчөөнү аралга барып таштап коюптур. Бул акчаны силер өзүңөр иштеткиле. 1 жылдан кийин келип көрөм. Силер кантип иштетесиңер, кандай болсоңор биз силердин аң сезимиңерди текшеребиз дептир да. Анан жана текшерүүчү кишилер 1 жылдан кийин келсе, орус болсо завод салып алыптыр өзүнө, жашоосун түптөп калына келтирип алыптыр да. Тажик болсо жер чаап, дыйканчылык кылып өзүн жашап атыптыр. Караса кыргыз жок. Байкуш кыргыз ачкачылыктан өлүп калган окшойт, издеп баштаптыр. Издеп караса чоң бир тоо таш бар экен да. Тоо таштын астында бизнес кылыш керек эле деп отурат. Элестетиңиздер, 1 жылдан кийин бизнес кылыш керек эле деп $1000 алып ойлонуп отурат.
Ана кайра эле үчөөнү айга учуп жиберишипти, текшерип көрөлү депчи. Айдан учуп келгенден кийин журналисттер кызыгат да ал нерсеге, туурабы? Журналисттер келип интервью алып, Орустан келип сураптыр. Айтыңызчы, сиз кандай максатта айга учтуңуз десе, завод курса болот экен да ошол максатта учтум дептир. Атачы сизчи десе, ал жака дыйканчылык кылып жер чаап жашаса болот экен да ошол максатта учтум дептир. Кыргызга келип, а сизчи десе, жөн эле деп койду. Жөн эле. Просто так. Просто так. Бул мен эмнени айткым келет? Урматтуу ойлонгондор, урматтуу бизнес партнерлор, ойлонбоңуздар. Убакыт күтпөйт сиздерди. Бул ойлонуп бүтүп алсын, анан мен буга убакыттын саатын иштетейин дебейт. Себеби казак кыргыз эле бар эмес. Африкалыктар бар, орустар бар. Алардын шартыга макул болушубуз керек. Убакыт бир бизге карап иштебейт. Ошон үчүн сиздер эч качан убакытты текке кетирбеңиздер. Убакыт бул учкан куш. Бардык нерсени кайтарып алса болот. Бардык нерсени. Эмне эки нерсени кайтарып алса болбойт. Жашоодо болгон эки эле нерсе артка эч качан кайтпайт. Бул өлүм, анан убакыт. Өлүм менен убакытты биз эч качан артка кайтара албайбыз. Ошон үчүн сиздер бүгүн бул жерге жөн эле отурбайсыздар. Сиздер мага окшоп кайсы бир убакытта Кудай, мага дагы көп акча таба турган иш дагы берчи. Аллах, мен ушундай бир жакшы үйдө жашайынчы, мага да ушундай машина берчи деп чоң кыял максатты койгонсуздар. Аллахтан дуа кылып сурангансыздар. Ошол үчүн сиздерди ысык көлгө алып келип бизге жооптуруп койду. Ойгонуңгула деди. Көзүңөрдү ачкыла. Жаз бар, күз бар, кыш бар деп жатат сиздергечи. Бир эле жаз менен жашаганга болбойт. 4 мезгили менен жашаш керек. 20-чы кылымда традиционный бизнес, соода саттык бизнеси болгондо, жаңы соода саттыкка чыккандар шылдың болушканбы? Болгонбу? Союзда жашаган эжелер барбы? Болгон. Союз жоюлгандан кийин соода саттыкка бизнеске чыкканда аябай шылдыңдашкан. Эмне дешкен? Булар сүткөр. Сен нормальный эле мугалим менен кой, мен ненормальный базарга чыгып алдым деген болгон да. Ошол убакта 1% соода саттык элге чыкканбы? 1% эл соода саттыкка чыккан. Азыр болсо канча процент? 50% эл соода саттыкта жүрөт. Бирок ошол убакта 1% соода саттыкка чыгып койгон элдердин бирөөсү, адамдын азыркы учурда ошолор азыр мультимиллионер болуп жашагандабы? Мультимиллионер болуп жашагандар. Ошол үчүн сиздер дагы бул мүмкүнчүлүк бизди да шылдыңдайт. Айтат, мен группалаштарым чакырбай койшкон дажычы. Туулган күн барышат эле улкан келгенде, айтпай эле койгулачы, ал настроениени өлтүрөт, жанагы чачсыз айтып. Эмне десин, барам деп жалдырамак белем, бирок чакырбасам жок деп. Эшенесиздер, эң негизгиси мен январь айында 7 жылдызды жаап сахнага чыкканымда мен өзүм тааныбай калыптырмын да. Мен 3 группалашым чоң гүл алып келип сахнада түшкөндө куттукташты. Мени машинам деп шылдыңдаганы бирөөсү туулган күндө чыкырбай койгону, бирөөсү мени вообще признавать этпеген болчу да. Үчөө келип куттуктады. Көрсө ал башка бирөөлөрдүн вебкасында 3 жыл экен. Эгерде мен ошол убакытта мен ошол менин группалаштарым кошпой койду, мен чоң атам мынтип шылдыңдап атат деп бизнести жасабай койсом, сиздер мени көрбөй калмаксыздар да. Рахмат. Негизи бул бизнесте мисалы азыр бизде эң жаш лидер катары, эң жаш лидер 8 жылдызды дистрибьютор Султанов Бакчар байке болсо, Кудай буйрса, Аллах насип кылса, сиздерге кепилдик берип кете алам. Кыргызстандагы эң жаш алтын арстан мен болом деген чоң кыялмат.